саамалыгын утурлай уюштурулган иш-чаралар шаарыбызда байма-бай өтүп келүүдө. Алардын катарында Ош шаарындагы Сулайман Тоо улуттук археологиялык тарых музейинде 35 жылдык эгемендүүлүк тарых жана келечек аттуу убактылуу көргөзмө болуп өттү. Убактылуу көргөзмөдө көз карандысыздык жана эгемендүүлүк үчүн кан жанын аябай күрөшкөн баатырлар, мамлекеттүүлүктү калыптандырууга салымын кошкон инсандар, тарыхый материалдар, фото, сүрөттөр, басылмалар, музейдин фондунда турган материалдар көргөзмөгө коюлду. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык маракесине карата убактылуу көргөзмө өткөрдүк. Бул көргөзмөнүн негизги максаты ушул эгемендүүлүктүн маани маңызын, анын келип чыгуу тарыхын жаштарга жайылтуу болуп саналат. Канчалаган адамдардын өмүрлөрү кыйылган мамлекеттүүлүктү сактап калуу үчүн. Ошон үчүн биз ошол эгемендүүлүктүн салым кошкон инсандар жөнүндө, ошондой эле эгемендүүлүк жылдарындагы биздин кыргыз мамлекетибиздин жетишкендиктери жөнүндө чагылдырдык. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө музейдин башкы сүрөтчүсү Айбек Шамшиевдин колунан жаралган эгемендүүлүккө арналып тартылган картиналар да бар. Сүрөтчү эмгектеринде элдин басып өткөн жолун, тарыхтагы оош кыйыштарды, улуу инсандарды сүрөттөгөн. Бул картинада негизи баатырдын эмесин элестет аракет кылдым да бергенге. Бул жерде мына тоолорубуз ошол баатыр жаткандай, анан могу кылычы, калканы, бул биздин ата бабалардын басып өткөн издери. Ошону болушунча аракет кылдым бергенге. Бул жерде ушу кыргыз каганатынын тамыры турса дагы ошол чырпык болуп азыр өсүп өнүп келатпайбызбы? Ошонун эмесин бергенге аракет кылдым. Могу биздин Улуу Жибек жолунда дагы чоң саясат, баягы жол эмес, роль чоң эле да биздин кыргыздардын. Ошол дагы чагылдырылып, анан могу Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбековдердин дагы ушу мамлекетке өзүнүн жанын берген. Ошон үчүн кызыл түстүү негизги эмеге койдум да. Уюштуруунун негизги максаты эгемендүүлүктүн тарыхый маанисин, көз карандысыздыкка жетүү этаптарын, улуттук баалуулуктарды жайылтуу жана чыгаан инсандарды элге таанытуу болгон. Иманалай Дарбеков, Шеналар Абеков, Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, ошого окшош инсандарыбыз көп иштерди жасап, ошо эгемендүүлүк үчүн өздөрүнүн күчүн аяган жок. Азыркы учурда биз ушул келечектерибиз жана биз эгемендүүлүктү маанисин терең түшүнүү менен мамиле жасашыбыз керек. Тарабынан да бул иш-чараны утурлап музейдин фондундагы материалдар ачык сактоого коюлган. Анда кыргыздын турмуш тиричилигине тийиштүү жылдап сакталган баалуу буюмдарды көргөзмөгө алып чыгышкан. Дал ушул сактоо бөлүмдөрдө турган буюмдарды биз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгынын урматына атайын иш-чара үчүн ачык сактоого коюлду. Бул жерде казына бөлүмүнөн 283 17-кылымдан 19 жана 20 кылымга таандык буюмдар алып чыгып көрүүгө коюлду. Иш-чарага Ош шаарынын жетекчилик өкүлдөрү, Ош облустук филармониясы, мектептердин тарых мугалимдери жана Түштүк Батыш оперативдик бөлүгүнүн кызматкерлери катышты.